Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Мына ошентип биз күзгү серияларга жетип келдик. Бүгүн 7-сентябрь 2025-жыл. Билерман Ордо кайрадан сиздер үчүн күзгү сериялардын эшигин ачты. Бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Күзгү сериялардын биринчи турунда телекөрүүчүлөргө каршы Сагынбек Мамановдун командасы биздин студияга келген. Команданы баарыңыздар өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жогорку лигадагы команда. Бүгүн бул команда жогорку лигадагы статусун сактоо үчүн оюн өткөрөт. Анда эмесе команданын ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнда Жумабек Кушбаев команда мүчөсү, кийинки катышуучубуз Жавахир Суфиев, жаш педагог, команда мүчөсү, информатика тармагында иштейт. Кийинки катышуучубуз Данияр Абдыгапаров, команда мүчөсү, жеке ишкер. Төртүнчү катышуучубуз Залкар Бердибай уулу, информатика сабагы боюнча мугалим, команда мүчөсү. Бешинчи катышуучубуз тарыхчы, мыкты билерман номинациясынын ээси Алишер Маматиса уулу. Жана команданын капитаны Сагынбек Маманов, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин интеллектуалдарды колдоо борборунун директору, Ош шаардык кеңешинин төрагасынын кеңешчиси, жаш активист. Мына ушул курама команда бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Мен ойлойм, оюн аябай. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу команда, телекөрүүчүлөр, билермандар. Мына ошентип биз күзгү серияларга келип алдык. Сагын мырза, командаңыз оюнга даярбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Эки ооз сөз. Биринчиден саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, жалпы жамаат, жалпы Ордо. Маанайыбыз өтө жакшы. Мына бардык биздин студент жаштарыбызды, айрыкча окуучуларды жаңы окуу жылы менен куттуктайбыз. Мугалимдерге талыкпасын менет каалайбыз. Өлкөбүздө билим берүү тармагы өнүгүп, мыкты кесип ээлери болуп чыксын. Кудайым ушул билимибизди, зээнибизди бийик кылсын. Бүгүнкү оюн мыкты болот деген ишеничтебиз. Рахмат. Бир кол чаап коелу. Демесе, биз оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жаңы кошулган болсоңуздар, биздин экрандагы даректерди жазып, азыртадан эле суроо жөнөтсөңүздөр болот. Биздин дарегибиз монитордо турат. Ош шаары Алымбек Татка көчөсү 330. Билерман Ордо интеллектуал оюнда почтадан кат аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Жана бүгүнкү күндө ар бириңиздерде уюлук телефон бар. Билерман астыңкысызча Ордо Инстаграмда баракчасы аркылуу суроо калтырсаңыздар болот. Билерман Ордо Фейсбуктан бизге катталып суроо калтырсаңыздар болот. Жана Билерман Чекет ТВ күчүкчө mail.ru биздин электрондук дарегибиз. Ага да кат калтырыңыздар. Жана YouTube'да Билерман Ордо оюндарын көрүп турсаңыздар болот. Биздин башкы өнөктөшүбүз бул Барбол кондитердик фирмасы. Барболго чоң рахмат. Адал татуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди колдоп келет. Билерман Ордо жана Билерман Квиз интеллектуалдык оюндарында ар дайым Барбол биз менен бирге. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюм. Таев костюм сиздерге жана телекөрүүчү ийгиликтерди каалайт. Анда биз оюнду баштадык. Бүгүн демек сиздерге телекөрүүчүлөрдөн суроолор келген. Мына суроолорду коюуну баштасак. Суроолор ар кандай форматта. Республикабыздын туш тарабына суроолор келген. Кыргызстандын сырткы мамлекеттерден дагы суроолор бар. Кошуна Өзбекстандан суроолор келген. Бул суроолор кайсынысы кайсы раундга туш келет? Аны биз оюн жүрүшүндө көрүп жатарбыз. Плюс раунд бар дегендей. Немесе оюн башталды. Эсеп 0-0 монитордо. Биринчи раунд. Раунд. Биздин чабандесибиз айланып кетти. Юланын ичинде кайсы суроого барып токтолот? Бехрус Бердалов
Ташкент шаарынан силерге каршы суроо берет. Закават интеллектуал клубунун мүчөсү, бирок билерман ордого ар дайым суроолор берип турат. Бул биз үчүн жакшы деп ойлоймун. Тыгыз байланышта болуу билермандар, бул жакшы. Урматтуу билермандар. Сагынбай Орозбаков белгилүү манасчы экенин биз баарыбыз билебиз дептир. Манас эпос тууралуу, манасчы тууралуу суроо бергени бул мага жакты, Бехруз мырзанын. Сагынбай Орозбаков манасты айтып жатканда бир нече жолу аны токто дешиптир да. Айтып жаткандачы. Элестетиңиз, ушундай берилип айтып жатса, ал токто дегендик канчалык ачуусу келтирген элестетиңиздер. Ачуусу келген сөзсүз. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн манасчы Сагынбай Орозбаков берилип айтып жаткан жеринен токтотушкан? Минута кетти. Азан болуп калган бекен, азан. Бул жерде мисалы үчүн Намаз Москвага окуп барганда токтото албай, жи барды токтоткон да, кайра тартышкан, анан ошондой белги берип. Жок, эмне себептен токтотуш мүмкүн? Эмне себептен токтоткон Конкрет деген. себеп болуш керек да. Бул жерде ошол эмеден сахнадан түшүп кетет да. Ошол өзүн жоготуп коет ар кандай мындай. Жок, аны жини Ал суроо эмне болду? Эмне Конкрет себептен? суроо. Аларды Эмне башка себептен? жерге айлап барышканда Бир нече жол токтоткон дейт. себеп болуш керек да. Бир нече жол. Сагынбай Орозбаков алар Убакыт, анан же көйөрмандар көпчүлүгү жок болуп кетти. Же убакыт маселеси болот дагы. Бирок азан бир нече жол токтотуп кайра башталып атпайбы? Бир нече жол токтотуп. Бир нече жол токтотуп да, бул жерде сахналап Сахнада түшүп кетет да, андайга. Программа бекитилген да. Мен точно ал малда Сагынбай Орозбаков малда айткан балда сахна жок эле. Ал эң талааларга айтышкан, боз үйлөрдө бир айтышкан. жолу ошол манасыз Бул саатта айтат да, Бир окуя барбы, жана манас айтып атып, төрдөн босогууга барып калат да. ошондой учуру дагы болот. Төрдөн босогууга чейин барып калат. Же тамак учуру, тамак жейиш бериш керек. баягы сахнадан Тамак бериш керек. барып түшүп кете турган болсо, сахнадан түшүп Жок, кете тамак берип алайлы деген, тамак берип алайлы деген. Тамак бир нече жолду атпайбы? сахнадан түшүп кетип атканда Мен токтоо оюмча тамак коюш керек. Жини келбеш керек. Тамак берип алайлы же суу берип түшүп коюш кете керек. деп. Сагын мырза. Сен жооп бересиң. Алишер Маматиса уулу жооп берет. Алишер. Урматтуу алып баруучу, биз бул жерде суроо эмне үчүн токтотушкан деп атат да, Эмне үчүн токтотушкан? Берилип айтып жатканда. Ачуусу келген экен, бирок токтотушкан экен баары Бул бир. бир эле жолку окуялбы же Жок. дайым кайталанабы? Бул кайталашкан бир нече жолу деп айтылып атат суроодо. Урматтуу алып баруучу, биз жанагы манастардын манас айтуу окуяларын угуп жүргөндө угуп калчубузда ошол боз үйдүн төрүндө айтып баштаган манасчы босогого келип калат экен да. Ушул берилип катуу айтып жатканда. Мына ушул себептен токтоткон болушу мүмкүн. Себеп дегенде аз калса үйдөн чыгып кетет да, мына үйдүн сырткарычы. Же сахнада айтып аткан болсо сахнадан түшүп кетет, ушул сыяктуу да. Өзүнүн айтып аткан жеринен башка жака жылып кетет. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Билесиздер, Саяпай Карлаев менен Сагынбай Орозбаков биз үчүн табылгыс манасчылар. Андан кийинки манасчылар дагы бар, бирок алар кийинки доордун манасчылары, кийинки мезгилдин манасчылары болуп атат да. Булар мындайча айтканда аябай күчтүү манасчы болгондуктан жана ошол кезде технология жакшы өнүгө элек болгондуктан дагы манасчыны токтотушкандыгынын себеби жазып алууга жетишпей калган. Токтоп туруңуз, Суранч, аба токтоп туруңуз. Биз жазып алалы, себеби оригиналын жазып алыш керек болгон. Сагын мырза, Алишер мырза, 80 000 куплетти элестетиңиздер. Жазып алыш бул оңой эмес. Ошон үчүн токтоп туруңуз деп жетишпей калган жазуучулар. Мына ушул себептен токтотушкан. Эсеп 1-0. Бехруз Бердалов телекөрүүчү тарапка бир упай алып келди. Экинчи раунд. Жазып алуу. Көптөгөн айталы санжыра, эпостордагы жазып алуу менен бүгүнкү күнгө жетип келди. Аруна Тазабекова Бишкектен силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Кээ бир адамдар өспүрүм куракка келсе дагы адамдар арасында аябай жаш көрүнүшөт. Жаш деген сөзү мен тырнакчага алып атам мисалы. Мындай көрүнүш чанда гана кездешет.
эгер бул белгини биз бирөөдөн байкасак, аны дагы жаш баладай көрө алабыз. Бул жаш бала экен дейбиз. Ушул белгини Алы Токонбаевдин чыгармаларынын биринде баш каарманда бул нерсе кездешет. Бул белги же бул көрүнүш. Урматтуу билермандар. Сөз адамдагы эмне жөнүндө болуп жатат. Кетти минута. Белги экен да, адамдагы бир белги да. Кара чач деген. Алы Токонбаевдин чыгармаларын айтпачы шамалан. Сынган баягындай түшүп кеткен Алтыкмайым балка деген дагын кошумча жаш азыркы жаш аты кое алабы же кандай? Жаш баланын көрүнүшүндө, кийиминде адамда белги болуш керек. чыгармаларынын бирөөсүндө де. Чыгармаларынын Чыгармаларын эстегиле да. Бек турган карыянын жаш көрсөтөт. Дагы революция чейин революциядан кийин деп кыйынчылык Курум куракта жаш көрүнүшү. Турабы революциядан кийин Адаттарынын бири Прическасы эмеспи, чач. Жок, Чачты орто коет го, орто коюп, көкүл коюп бир коет. белги же да ошол болсо, жанагы окшойт. кылык жоруп дагы болушу мүмкүн. сакалы жок көсө адам. Бек турган карыяны ала турган болсо Токонбаев чыгармасы. Анда жаш революция чейин революциядан кийин. көрүнөт экен да кандай деп Белги не майли, белги не, белги. Белги адам Жаш бала. ошол белгини Мисалы, байкайт экенбиз да. Баягы неме эмеспи мындай Тамак жеген кара немелер болот учурдагы, го. уктаган учурдагы бир Кое көрүнүш алабы, өзгөчөлүк. Алишерге ошол нелер мына кара баягындай. Калбы? Дагын. Кал. Мындай башка Жаш балага бир эме кылабы. Ошо болуш Көкүл коюп койгондо может жаш бала. Ал Токонбаев да кошумча убакыт өтүп жоголот да. Жаш балдарга тиешелүү гана бир нерсе да өң түсүнө байланыштуу. Сагын мырза, Чач эмеспи? бонус алсаңыздар болот, ортодон жардам алсаңыздар болот, же жооп бериңиздер. Урматтуу алып баруучу, бир суроону кайталап берсеңиз ордодон жардам алабыз. Урматтуу ордо, сиздер да кунт коюп угуңуздар. Кээ бир адамдар өспүрүм куракка келсе дагы, өспүрүм курак бул кайсы жаш мисалы. Өспүрүм куракка келсе дагы адамдар арасында аябай жаш көрүнүшөт. Тырнакчанын ичинде жаштуу адам да. Мындай көрүнүш чанда гана кездешет, баарында эмес. Эгер бул белгини биз бирөөдөн байкасак да, аны жаш баладай көрө алабыз. Бул жаш бала деп. Алы Токонбаевдин чыгармаларынын биринде баш каарманда бул нерсе дагы кездешет. Сөз эмне жөнүндө болуп жатат. Ордо жардам бериңиздер, 20 секунда. жаштар болсо дейт. Кээ жаштар болсо да жаш болсо дейт. Балким көсө деген. Жок, өспүрүмдөрдө жаш көрүнөт атпайбы? Жаш көрүнөт. Жаш баладай көрүнөт. Балким жаш көрөт дегенде мурут өскөн болсо. Жаш бала. Башкы көрүнүштө дагы. Же балким паник чегиш, жаш бала паник чегет дешим. А? Кандай? Ал жаш бала ол көрүнөт атпайбы? Жаш балада мурут жок да. Колун сорот же. Жардам берүү убактысы соңуна чыкты, Сагын мырза. Жумабек мырза жооп берет. Жумабек Кушбаев. Соңос формалдуу алып баруучу, экинчи жолу окуп атканыңызда бир ой келди. Эми өспүрүм куракка чейин наристе убактарында жаш бала мисалы упчу эмет, упчу соруп жүрөт. Андан кийин ошол баш бармагын же бир бармагын мындай оозуна салып тынбай соруп жүргөн учурлар да болот. Анан бул өтө бир одоно көрүнүш, жаш балдардын кылыгы катары көрүлөт. Ошол болушу мүмкүн. Ушул көрүнүштү айтасыз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Ордодогу жардам берген үчүн мен ордодон пикир сурабайм. Эми ордодон ким кайсы вариантты айтты, толук мындай бир байкай албай калдым. Жумабек мырзанын варианты жакыныраак. Туура жоопко. Жакыныраак, бирок так эмес. Маселе урматтуулар. Р тамгасын айта албаган балдар жөнүндө болуп жатат. Байбайым, баялбайым, бейбейим деген ушундай тилинен кемтиги бар балдар жөнүндө өспүрүм куракка келсе дагы байбайым, бейбейим деп рыга тил келбеген балдар кыздар бүгүнкү күндө да бар, Алишер мырза. Биз байкайбыз аларды. 2-0. Тилекке каршы 2-0. Аруна Тазабекова телекөрчү тарапка дагы бир упай алып келди. Эч кимден чыкпады окшойт.
менимче. Семетен мырза, сиздерде деле бул вариант жок эле. 3-раунд. 3-раунд. Жумабек мырза, бул чапчып өтпөдү бул ой сизди вариант? Эр тамгасы. Экинчи жолу окуп атканыңызда ошол бир көрүнүш, менин дагы бир таанышым бар эле, ошол эске келип кетти. Р тамгасын айта албаганбы? Упчун эмчирөөр, андайлар дагы бар, ооба, андайлар дагы бар. Саидали Кыргызбаев Кара Суу районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Түштүк Африка Республикасында ири алмаз кендеринин биринде 1970-жылы дайыма уурлук кылып жүргөн бир жигит кармалган. Дайыма. Ошондон кийин ишчилерди чыгып жатканда эле эмес, кирип жатканда дагы көзөмөлдөө зарылдыгы пайда болгон. Сиздерге суроо, бул жигит кандай жол менен уурлук кылып жүргөн болот? Мурда жооп даяр. Жавахир мырза жооп берет. Жавахир? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Бул жакта ошол жигит көгүшкөн жардамында урлук кылган болот. Тагыраак айтканда, ал көгүшкөндө алып кирген, өзү чыгып кеткен эшиктен көгүшкөн болсо, ошол айнектен, терезеден ошол алтындарды ошол бутуна байлап койгон. Ташып чыгып кеткен. Ташып чыгып кеткен. 2-1. 2-1. Команда 1 упай өзүнө алды жана 1 минутта үнөмдөй алды. Демек, бул жерде маалыматтын бардыгы командага пайда болду. 4-раунд. 4-раунд. Караңыздар, ыкманы караңыздар. Көгүчкөндү чөнтөгүнө бир жерин алып кирген. Көгүчкөнгө эмне кичинекей буудайдын реңинде алмаз таштап койсо, жутуп алса бүттү да. Көгүчкөн кайсы жерден болсо учуп чыгып кеткен. Көгүчкөндө кантип сурак алат туурабы? Ким кармайт аны? Меримбек Тургунбаев Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Меримбек Тургунбаев. Урматтуу билермандар. Тарыхта өтө көп инсандар дүйнө, жерге ээ болуу үчүн өтө көп согуштарды же болбосо ар кандай келишимдерге барган. Дүйнөгө, жерге ээ болуу үчүн. Ошолордун ичинен бир инсан дүйнө жүзүнө же дүнүйөгө башкаларга караганда көп ээлик кылган бир инсан. Урматтуу билермандар. Бул инсан бүгүнкү күндө дагы дүйнөдө белгилүү. Өтө көп жерлерге ээлик кылат. Көзү өтүп кетсе дагы. Урматтуу билермандар. Бул жерде эмне жана ким назарга тутулуп жатат? Суроонун логикасын табыңыздар. Кетти минута. Ошол келди биринчи. Көп жерге койсо, жерге ойлоп атам да, Юрий Гагарин көчөсү, Пушкин болушу да мүмкүн. Ленин деле болушу мүмкүн. ар бир шаарларда бар да Жок, көчөлөр. өтө көп жерге ээлик кылган дегенде Эгерде түз ала турган болсок, анда жанагы Амир Темур, Мехмет Фетих же Султан Сулейман болушу мүмкүн. Дагын. Жок, түз ала алсаң, уже ээлик кылып алган. Андан башка белгилер калып кеткен экен да. Башкаларга жаш бала. Алды мисалы эң көп акча Ленин болушу мүмкүн. Ар бир шаарда Дүйнөдө жок да. ондай көчөлөр. бизге эле өтөт да Ленин. Ар бир шаарда өзүнүн көчөсү бар, ошону ээлейт ал. Жанагы Гагарин менен Франклин болушу мүмкүн. пайгамбарыбыз Франклин кичине түшпөй калат экен. Жок, Дүйнө көчөлөр- логикадан алсакчы. пайгамбарыбыз аттары Бардыгы жерде ушундай Бардык Дүйнө жерде эле ээлик болуш кылган үчүн, дегенде. дүйнө эле болсун, ошол Ленин деле ошол. Эгер дүйнөнү ээлик кылса, Франклин түшөт. Азырчы ошол Ленинград деген бармыш. жок, Чыңгызхан алар ээлик кылбайт азыр ондай. Александр дегендер тарыхта бар. Не токтоп калдыңыз? Бир адамга ээлик, бир адамга байланыштуу, бир адамга байланыштуу, бир адамга байланган. Сагы мырза, ким жооп берет? Бенджамин Франклин урматтуу алып барчу. Бенджамин Франклин. Акча жана Бенджамин Франклин жөнүндө. Бенджамин Франклин жана $100 жөнүндө сөз болду. Жооп тура. 2-2. 2-2. Себеби Бенджамин Франклин түшүрүлгөн $100 дүйнөнүн чар тарабында дагы деле айланып жүрөт. 5-раунд. 5-раунд.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн күзгү сериялардын биринчи туру Сагынбек Маманов жогорку лигада статусун сактап калуу үчүн оюн өткөрүп жатат. Азырынча теңдешүү, команда пайдасына бир үнөм минута бар. Бонус азырынча команда керек эмес. Тынчтык Кубатбеков Кытайдан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, уламыштарга ылайык Жигтс JIGTS ысымдуу шимпанзени Голливудка Африкадан Герри Купер аттуу актер алып келген. 1932 жылдан баштап JIGTS белгилүү каарман тууралуу бир нече тасмада роль жараткан. Дал ошол каармандын атын үндүүлөрү бирдей болгон бир сөз менен таап бериңиздер. Кайсы каарман жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минута. Кинг-Конг үндүүлөрү бирдей. Макака деген ал маймылды түрү, макака. Шимпанзе бир атактуу бир адамдын ролун аткарган да. Маугли дегендей. Жок, персонажды. Персонаждуу. Хей деген Жок, ошон именно ошону эмес, ошол тууралуу персонаж рол жараткан деп атат да, ошол. Кинг-Конг. Жок, үндүүлөрү бирдей туугандар. 1930'da oldu. Эйс Вентура 32 жылы. Көп жана Кино популярдуу. тасма тартылганбы? Джордж деген бир эле Рол аткарган да, Любопытный театрда. Онда кино бар эле. Kino var mı? Кайсы белгилүү маймыл неме шимпанзелерди билебиз? Кино бар. Немедеги Симбадагы кайсы? Симбадагы. Да. Билбейт Бир экенмин ролду ошону. аткарган. Ролду аткарган. Sima'dan atı kim ele? Жок, ал шимпанзе эмес да бирок ал. Жанагы маймыл эмес. Al Шимпанзе эмес да. Кандай ролду аткарышы мүмкүн? Диснейдеги жок, Голливудда атат. Бир президенттин же болбосо немени аткарган эмеспи? Жол башчы, мисалы, ошол 32 жылдары бирөөнү маскалдап не болгон да эми ал маймылда. Сагын мырза, убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу бир бир жанагы кайталап берсеңиз. Ушуну менен кайталайм, экинчи жолу кайталаган болом. Кайталайм, жооп бересиздерби ошондо? Же бонус аласыздарбы? Болот, Я, бонус алабыз, же үнөмдөгүн алабыз. үнөм аласыздар, Кайталайм. Уламыштарга ылайык JIGTS ысымдуу шимпанзени Голливудка Африкадан Герри Купер аттуу актер алып келген. 1932 жылдан баштап JIGTS белгилүү каарман тууралуу биринчи тасмада роль жараткан. Демек шимпанзе роль жаратып атат да. Дал ошол каармандын атын үндүүлөрү бирдей болгон бир сөз менен таап бериңиздер. Үнөм кетти. Франшизаларды эстегилеши, бул шимпанзе именно ошол ролун аткарбаган экен. Тарзан болушу мүмкүн. Ошол жөнүндө. Ушуга Дагы франшизаларды эстейличи. Тарзан бар экен. Маугли туура келет, дагын. Маугли туура келбеди. Так, Джокер, Бэтмен, маймылдар. Тарзан болушуга байланыштуу баягындай 32 жылы өтө көп. Bayağı Planeta Obsidian деген кино бар болған. Хороший Зои дегенде бар билесиз. Немес болған, ата болған. Брюс Семагушиден шимпанзе чыккан да. Каармандын ролун аткарбайбы? Макака маймылдын түрү экен да. Ал маймыл түрү ал. Биринчи ошо келдилер. Белгилүү ким? Тарзан бар да, дагын. Тарзан бар. Маймылга байланыштуу бир рол да. Тарзан Голливудда чыкканбы? Дагын 1938. Голливудда чыккан, Тарзан чыккан. Дагын башкача. Кинг-Конг туура келбейди, үндүлөр туура келбейди. Биз айтпай атабыз, франшиза бар эле да. Көпөлөк дегендей. Кандай? Маймылга байланыштуу. Жок, маймылга байланыштуу. Адамдын ролун аткар десең Сагын мырза, үнөм аяктады. Көбөк деген жок. Ким жооп берет? Данияр мырза жооп берет. Данияр Абдыгапаров. биздин оюбуз боюнча бул каарман Тарзан. Туура жооп. Бул 6 тамгадан турган Тарзан. Жооп туура. Тарзан. Бул кинофильмди көпчүлүк билет. Мультик дагы бар. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Команда бир упай алдыга чыкты. Статус сактап кала алабы же жокпу? Азыркы абалга карай турган болсок, сактап калуу шансы бар.
Канат Абдукеримов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроосун окуйм. 13-кылымда монгол аскерлери Японияны басып алууга аракет кылышкан. Бирок эки чабуулу тең табияттын тоскоолуна туш болгон. Япондор болсо аны Кудайдын шамалы деп аташкан. Сиздерге суроо, япон тилине ала турган болсок, алар кайсы сөздү колдонушкан? Кетти минута. Ким жооп берет? Данияр мырза жооп берет. Биздин оюбузча бул цунами. Данияр Абдукапаров. Сиздин оюңузча? Цунами. Цунами. Жооп кабыл алынат. Семет мырза, сизде вариант барбы жокпу? Америкада эле болот. Урматтуу алып баруучу, суроо кызыктуу экен. Биз да ойлонуп көрдүк. Эми мындай катуу шамалдар, борон, чапкындардын өздөрүнүн аттары бар, анан алар дагы өздөрүнүн ошол күчүнө жараша, ылдамдыгына жараша мындай бөлүнүп аталат да. Бриз дегенден баштап эле кетет өз шамалдар. Анан бул жерде цунами дегенде япон тилине жакыныраак келип атат сөз. Бирок биз ойлойбуз, бул жооп абдан эле мындай жеңил болуп калбайбы экен, ушундай суроону телекөрүүчү берет бекен деген дагы күмөн бар. Эми андай шамалдардын түрлөрү көп. Мисалы торнадо десек, ал көбүнчө Америкада болот. Ал эми тайфун деген дагы шамал бар. Балким тайфун болуп калышы да ыктымал. Түшүнүктүү. Башка эч вариант жок, Апар? Урматтуу алып баруучу, бул жерде биздин команданын ою боюнча албетте цунами деген бул жээктеги толкун деп которулат. Өзү терминологиясы. Биздин оюбузча бул камикадзе. Камикадзе. Түшүнүктүү. Дүйнө жүзүндөгү сейсмологдор, илимпоздор биз ушул эки сөз үчүн жапондорго карызбыз дейт экен да, Данияр мырза. Мен эми суроодон тышкары айтып атам. Эстегенди айтып атам да. Эмне тиркеме катары айтып атам. Ушул эки сөз үчүн биз япондорго карызбыз дейт экен. Бул мисалы цунами жана тайфун деген сөз. Аябай дүйнөдө которулбайт экен бул сөз, Семет мырза. Кайсы жерде эмне болсо, кырсык болсо цунами деп айтылып кете берет экен да. Телекөрүүчү суроосуна келе турган болсок, Кудайдын шамалы деген сөз япон тилинде камикадзе деп айтылат экен. Ками Кудай, кадзе шамал деген билдирет экен, урматтуулар. Эсеп кайрадан теңдешүү 3-3. 3-3. Канат Абдукеримов Ош шаарынан телекөрүүчү тарапка бир упайды алып келди. Экинчи раунд. Балким команда талкууласа. Алишер, сизде камикадзе деген ой келбедиби? Жок, бизде биринчи секундада эле Цунами. Себеби камикадзе бизге башкача элестетет. Ооба. Камикадзени биз мындай өзүн өзү баягы мындайча айтканда курбан кылып жүргөн адам деп билебиз да. Котормосунда ошондой чыгат экен бирок. Азимбек Матраимов Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Япония жөнүндө суроо берилсе, аркасынан дагы бир суроо ушуну ээрчип келип атат да. Караңыздар, бул желенин айланып келген токтогондогу суроосу бул. Урматтуу билермандар. Жапон иероглиф экен да бул, жапон иероглиф экен. Оң жактагы иероглиф аял дегенди түшүндүрөт экен. Оң жактагы иероглиф аял дегенди түшүндүрөт экен. Оң жагыңыздагы Данияр мырза, кол менен көрсөтсөңүз, оң жак. Ошол аял дегенди түшүндүрөт экен. Ал эми сол жактагы иероглиф эмнени түшүндүрөт деп атат телекөрүүчү. Сиздерге кетти суроо. Кетти минута. Бирок ызычуу болушу мүмкүн да, бир Аялдар эмесчи беле? ызычуу деген баягындай Ушак. Ошону көрдүм эле да, баягы рилспеш. Көптү. Бирок ал Кытай болчу да, ал. Кытай болчу да, бирок бар да. Дагы Эки аял, бир аял, эки аял, үч аял ызычуу деген эме бар. Жок, ызычуу деген эме бар эле. Ызычуу? Мен кечээ немеден көрдүм да, Кытай иероглифтеринде ошондой. ал Кытай болчу да, бирок бул кош Ушун бойлуу аял кандай? Аялдар эмеспи? Аял ушактар Көптү демесең? балдарбы? Же кандай?
Почти окшош эле экен. Почти окшош Тагын эмес бизде эле экен. болуп атат да, почти Чыгып бизде эле турат болуп бул. атат Аялдын белгиси үстө турат. Бул жерде чыгып Тагы эмне бар? Же жанагы Нерсеге боёңуштар. окшоштуруп неме кылат да? Косметика дейсизби? Боёңуштарбы же? Мына почти мына элекен да нарса. ооба мына карасаң мына кошулган да бул жактачы. Ооба, экөө болот да аларданчы. Тагы окшош. Жок, биттен ушу кошулган. Аял, үчөө кошулган. Үчөө кошулган экен. Сиз Төртөө. билесизби? 4 бөлүктөн болот. Не кошпой. Кайсыга токтолобу? Кош бойлуу аялбы же ушак гыйбат деген? Анда башкачараак белги болуш керек эле да. Кызычуу Оюнда бар деген. деген. Оюнда бар башкачараак белги. Башкача белги болот эле. Бул азыр ушуну бере бербейли, муну ызычуу кошуп турат да. Кошпойлуу аялды. Неме, не деп коет эле сен? Кошпой алса бияка ушунча эле кылып кошуп коебу дейм да. Ошол эле жакшы шут дейм да. Сагы мырза, Алишер мырза жооп берет. Алишер мырза. Экинчи иероглиф эмнени түшүндүрөт эгер биринчи аял дегенди билдирсе? Урматтуу алып баруучу, бул жерде ошол аял деген эле иероглифтин бир канча белгилери бар. Анан 4 бөлүктө турган иероглиф экен. Биздин оюбуз боюнча бул ызычуу же ушак болушу мүмкүн. Ушак деген окшойт. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Биринчи иероглиф аялды билдирсе, экинчи иероглиф ушак айтып ызычуу деген маанини билдирет экен. Жооп туура. Эми айымдар капа болбосун, студиябызда кыздар да капа болбосун. Бул эми ушундай экен жашоочу. Команда дагы алдыга чыкты. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Караңыздар, канчалык кыйын жеңишке жетиш. Канчалык кыйын. Бирок аракет кылса, берекет деген дагы сөз бар. Жамалдин Нурбаев Араван районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билөрмандар, Португалиялык кеме сүзүүчүлөр бул жерге 1502 жылы 1 январда келишкен экен. Ал жердин дарыясын деңизге куйган жери деп, ал жерди дарыянын деңизге куйган жери деп табышып, жердин атын өз тилинде Январь дарыясы деп атап алышкан экен. Январь дарыясы. Кийинчерээк ал жерде эч кандай дарыя болбогону маалым болуп чыгат. Бирок шаардын аталышы ошол бойдон калып кетти. Кайсы шаар жөнүндө сөз кетти? Өнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Жавахир Суфи жооп берет. Жавахир. Урматтуу алып баруучу, бул шаар Рио де Жанейро. Рио де Жанейро жооп туура. 5-3 эсеп да мөөнөтүнөн мурда жооп беришти жана команда 1 упай 1 минутталык үнөм сактап калды. Бирок команда жеңишке өтө эле жакындап калганын көрүп атабыз. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин оюнга суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Суроолорду кабыл алабыз. Суроо логикалык болуш керек. Суроо берүүчүнүн фото сүрөтү, дареги, телефон номери жазылыш керек. Биздин башкы өнөктөшүбүз Парбол кондитердик фабрикасы. 9-чу раунд. Кайсы суроо келди? Силерге каршы Мирлан Абдыразаков суроо берет. Бишкек шаарына жашайт экен, бирок негизи өзү Аксы районунун тургуну экен. Урматтуу билөрмандар, бул согушта жер жүзүндөгү адамдардын 4төн 1 өлгөн. 25%. Сиздерге суроо. Кайсы согуш жөнүндө телегөрүүчү суроо берди? Алишер мырза жооп берет. Буйрса, жыйынтоо. Мөөнөтүнөн мурдабы? Көрөбүз. Алишер мырза. Урматтуу алып баруучу, бул жерде адам атанын уулдары Абыл Кабылдын бири-бири менен болгон жаңы Эмне үчүн пайыздык көрсөткүч 25 деп 4төн 1 деп атат? Бул дүйнөдө 4 эле адам болгон, 4төн 1-өсү өлүп атат да. Адам ата обойне жана 2 баласы. Жооп туура. Команда жогорку лигада статусун сактап калды. 6-3 эсебинде, демек бүгүнкү күзгү сериялардын биринчи оюну аякталды. Команданы куттуктайбыз. Жакшы көрсөткүч. Демек көп маалыматты окуу, көп изденүү мына ушундай учурда өзүнүн пайдасын сөзсүз түрдө берет экен. Урматтуу билөрмандар, башка командар
дагы бул жакшы мисал. Көбүрөөк оюндарга, квиздерге, башка оюндарга катышып изденип турса, командада мына ушундай бир жардамы тийип калат экен ойночунун да. Семете мырза, магистр катары эко сөз сизден бүгүнкү оюнга кандай баа бердиңиз жана кайсы билерман мыкты ойнай алды жана кайсы суроо сизге жакты? Урматтуу алып баруучу, биз бүгүн жакшы оюнга күбө болдук. Биз дагы ушундай жыйынтыкты күткөнбүз. Команданын жеңиши менен куттуктайбыз. Мен байкадым, команда абдан табында экен. Бул ошол эле сиз айткан идеяларга мен дагы кошулам ойго. Бул команда өтө изденген, тынымсыз машыккан, ушул курамды өзгөртпөй сактап калган мыкты команда делинет. Ушул аракеттеринен жазбашын каалайт элем мен дагы. Мыкты билермандар бар командада. Анан бүгүн ушул оюнда Сагым мырза, Алишер мырза, Данияр мырза, анан Жабахир мырзалар күчтүү ойношту, адаттагыдай эле. Эми бул жерде биз Алишер мырзаны айта турган болсок, көптөн бери эле мыкты билерман болуп жүрөт. Анан ушул үнөмдүү мүнөттөрдү алып келген, өтө изденгендей туюлат бизге ушул жигит. Биз Жабахир мырзаны мыкты билерман деп таптык бул жолу. Куттуктайбыз. Олордон болсо мага көгүчкөн тууралуу суроо абдан жакты. Алмаз урдоо үчүн көгүчкөн алып кирген жигит жөнүндө. Бул суроонун ээси демек Сайдали Кыргызбаевдин суроосу экен. Көгүчкөн, ууру көгүчкөндү көтөрүп кирген жигит. Кара Суу районунун тургуну Сайдали Кыргызбаев мыкты суроонун ээси болду. Семете магистрдин ою боюнча. Рахмат. Капар мырза, Калча Сосион командасынын атынан эки сөз, оюн кандай болду? Сиздерге кайсы суроо жакты дегендей? Саламатсыздар, урматтуу билермандар, урматтуу алып баруучу, урматтуу деле көрүүчүлөр. Биз дагы Семетей агайдын сөзүнө кошулабыз. Биз мыкты оюнчу катары ушул Жабахир мырзаны көрдүк. Анткени бир нече мүнөттөрдү үнөмдөп берди жана ошондой эле бир нече жоопторду так жооп бере алды. Бул маалымат эрудициясынын күчтүүлүгү. Андан кийин суроолор боюнча биз көбүнчө албетте көгүчкөн деген суроо да жакты, бирок биз баягы кыргыз элинин мурасы катары Сагынбай Орозбаковдун тууралуу жоопту өзгөчө бааладык. Манасчы тууралуу, ооба. Бул сурооду Бехрус Бердалов берген. Бизге Ташкент шаарынан Бехрус мырзаны да куттуктайбыз. Мыкты суроо деп табылды жана ушундай суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Ал эми сөз жыйынтыгын болсо команданын капитаны Сагын мырзага берели. Сагын мырза, сизге кайсы суроо жакты жана бүгүнкү оюн тууралуу эки сөз? Урматтуу алып баруучу, Семете мырзанын сөзүнө кошулабыз. Биз болушунча команда көптөн бери биримдиктүү болуп, бир гана билерман ордодо эмес, билерман Таймыш, билерман Куюс, башкаларда көптөн бери Кудай алдыңкы мына кече жакында дагы бул мактануу эмес, башкаларга үлгү болуш үчүн сыймыктан иретин айтып атабыз. Мына биринчи орунду алдык. Күчтүү командалар келди. Оштон, Бишкектен өтө тандалган, бирок өтө катуу таймаш болду. Бул башка жаштарга стимул катары. Экинчиден, Капар инибиз айтып кеткендей, сөзсүз суроо боюнча дүйнөдөгү теңдеши жок 552 саптан жогору биринчи орунда турган эң чоң эпостордун алды болгон Манас эпосу тууралуу бул Бехрус Бердалов биздин кесиптеш, Заковаттын оюнчусу, биздин телекөрүүчү. Ошону сурайбы, мындай сунуштап кетебиз. Бирок биз дагы аракет кылдык. Манас боюнча аябай окуйбуз, бирок Манастын бул түбү чексиз, изилдеп атат манасчылар. Дагы изилденишибиз керек, биздин руханий байлыгыбыз, бул боюнча сыймыктанабыз. Ал эми ордо боюнча буйруса болушунча аракет кылдык. Билерман ордобуз Кыргызстандагы жалгыз кыргыз тилдүү программа болгондо дагы элтер мамлекет телерадио компаниясынан чыгып жаткан Кыргызстанда теңдеши жок жана айтып кеткендей Манас эпос теңдеши жок эпос. Ал эми билерман ордодагы интеллектуал багытта биздин кыргыз тилиндеги, мамлекет тилиндеги Кыргызстандагы өзгөчө уникалдуу программа. Биз ушу боюнча кайрылганбыз, билесиздер, биз делегат катары, курултайчы катары сүйүнүп жатабыз. Мына Кыргызстан өнүгүүлөр аябай күчтүү, мамлекеттеги социалдык имараттар курулуп аябай өнүгүп жатат. Бирок биздин ушу билерман ордо мына жакында дагы эл аралык деңгээлде болду. Бизге дагы Ош шаарына келди, аябай Заковатты биз оюнчуларын, алып баруучуларын аябай жогору деңгээлде тосуп алып сыйладык. Бизге аябай
сыймыктанып кетти. Ушунчалык жаштар аракет кылып, биздин команданы Өзбекстан Республикасы командасы менен теңме тең келди деп. Кээ бир оюндарда биздин оюнчулар жеңип койду, бизде мындай Кыргызстан оюнчулар биз сыймыктанабыз. Кээ бир оюндарда биз тең келип калдык. Достук оюну болуп айта турган нерсе, мамлекет тарабынан буйруса, финансылык, моралдык, материалдык жактан колдоо болуп калса, бул боюнча биз президентибиз улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылганбыз. Келечекке үмүттөнөбүз. Ушундай миңдеген көптөгөн интеллектуалдар чыгып, Кыргызстаныбызда ушундай интеллектуал жаштар, студенттер, айрыкча окуучулар өрнөк тутуп, китеп окуп, материалдык жактан дагы мындай кичине колдоо болсо, биз дагы Кыргызстаныбызды Орто Азияда болушунча башка жактарга таанытууга колдон келишинче аракетти кылат деген ишеничтебиз. Жакшы үмүт күтөбүз. Мамлекет тараптан дагы шарт түзүп, келечекте мыкты билим тармагында өнүгөлү. Чоң рахмат. Рахмат. Туура белгилеп кеттиңиз. Биз дагы аябай жакшы үмүттө турабыз. Ушул долбоор интеллектуалдык жападан жалгыз кыргыз тилдүү теледолбоор мамлекет жетекчилигинин буйруса мындай колдоосуна ээ болот деген үмүттөбүз. Бул багытта иш аракеттер жүрүп жатат. Буйруса жакынкы аралыктарда балким биз эң жакшы бир жаңылыктардын күбөсү болобуз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ким кайсы суроолор мыкты экенин көрүп алдык, кайсы оюнчулар бүгүн активдүү катышты. Менимче команда тегиз эле жакшы аракет кылды. Кийинки оюндагы командаларга ийгилик каалайбыз. Азыр болсо биз команданын аягын салттуу шириндиктер менен жыйынтайбыз. Барболдун шириндиктери, торттору студияга. Адал таттуу дайыма жагы гана продукциялар менен бизди коомуп келет. Шириндиктер, кекстер, токоштор, торттор сиздер үчүн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушу менен бүгүнкү күзгү сериялардын биринчи туру соңуна чыкты. Буюрса кийинки жекшемби эфиринде көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар.